Жыл башынан бери Талас районунда 2 кийим тигүү цехи жана чакан соода борборлору ачылып, 38 жаңы жумуш орундары түзүлдү. Мындан тышкары Кара Суу жана Калба айылындагы бала бакчалар пайдаланууга берилип, 39 штаттык бирдик менен кызматкерлер ишке алынды. Ал эми салык чогултуу боюнча план тапшырмадагы 106 миллион сомго ашык аткарылды. Салык төлөмдөрү боюнча 2022 жыл январь-март айларында бекитилген план тапшырма 1 миллиард 75 миллион 30 миң сом, аткарылганы 1 миллиард 181 миллион 682 түзүп, 109,9% түзгөн. Же берилген пландан 106 миллион 652 миң сомго ашык аткарылган. 3 айдын жыйынтыгы менен райондун ирригация тармагында дагы бир топ иштер аткарылды. Бүгүнкү күндө арык каналдарды жана БСРлерди тазалоо иштери кызуу жүрүп, аяктоо алдында турат. Быйыл өнүктүрүү фондунун каржылык колдоосуна долбоор жазылып, 7 миллион 900 миң сомго 5 БСР тазаланып, сугатка даярдалууда. Мындан тышкары дыйкандарды колдоо максатында Россия Федерациясынан 107 тонна арпа, 88 тонна жаздык буудайдын жана 8,5 тонна беденин үрөндөрү алынып келинип, айыл аймактардын айдоо аянттарына жараша бөлүнүп берилген. Ошону менен катар президент Садыр Жапаров баштап берген Жашыл Мурас улуттук программасын аткаруу багытында Талас районуна 33.402 түп ар кандай түрдөгү көчөттөр олтургузулган. Ушу менен эле токтоп калбашыбыз керек. Маселе көп, толтура. Алдыбызда бул эми жылдын жыйынтыгынын прогноз берип атабыз. Ушундай темпинен алып кетишибиз керек деп. Жылдын аягына чейин ар бир тармакта жер, кадастр, документтештирүү боюнча толгон токой маселелер бар. Коллегиялык отурумга облус башчысынын орун басары катышты. Кыял Жанузакова 3 ай аралыгында Талас районунда аткарылган иштер боюнча маалымат менен таанышып, жылдагыга караганда быйыл жакшы жылыш бар экендигин белгиледи. Ошол эле учурда Кыял Жанузакова социалдык блоктогу айрым кемчиликтерге токтолуп, аз камсыз жана дене бой мүмкүнчүлүгү чектелген жарандардын пенсия, жөлөк пул маселесин убагында чечип, мониторинг жасап, так иш алып барууну социалдык өнүгүү башкармалыгына эскертти. Кагаздарыңарга так болбосоңор, эртең сурап келе турган кишилер көп болот. Анткени бул кызыкчылык артында персоналдык ассистент, бул эмгек стажы кетет да бул кишилерге. Эртеңки күнү булар деген баягы пенсия алуунун артында ушу персоналдык ассистент эмесин статусун алганга аракет кылышат. Ошондуктан баягы жободо бар, өзүнүн атайын жазылган нерсеси бар, ошо менен эле тактап эле коюңуздар. Мындан тышкары дагы айрым кемчиликтер эскертилди. Асак быйылкы жылдын 3 айында айыл өкмөттөрүнүн ичинен салыктын бардык түрүн чогултуу боюнча план тапшырманы Бекмолдо жана Нуржанов айыл өкмөттөрү гана аткарган. Калгандары планга чыга алган эмес. Ишкерликти колдоо жана чакан ишканаларды ачуу боюнча дагы айрым айыл өкмөттөрүндө жылыш жок. Мындан улам райондун акими Нургазы Нармырзаев жалпы айыл өкмөт башчыларына эскертүү берип, кызматтык милдетти так аткарууга чакырды. Ошондой эле таштанды маселесине дагы көңүл бурууну катуу эскертти. Могу тапшырманын ичи жестко. Могу жылдын аягына чейин, айыл өкмөт башчылары жылдын аягына чейин жана полигон боюнча маселе болбосун. Беккари деген боюнча жана маселе болбосун да. Азыртадан эме кылып барыңыздар. Эгер ушулар болбой турган болсо, жылдын аягы менен анда тарымай жок. Аким Нургазы Нармырзаев айыл өкмөт башчыларына жана мекеме уюмдардын жетекчилерине райондун аймагында болуп жаткан ар бир ишти жана көйгөйлөрдү жаап жашырбай, ачык айтып, жеке кабарлап турууну эскертти. Выговор аласыңар, айтып коеюн. Ошо эгер бир мекеме ишканадабы кандай болот, бир орчундуу бир маселе болуп кетип, мен укпай калып, со стороны бирөөдөн уга турган болсом, капа болбоңуздар. Коллегиянын жыйынтыгында 3 айда аткарылган иштер боюнча чечим кабыл алынды. Анын негизинде райондун аймагында ирригация, айыл чарба жумуштарын үзгүлтүүгө учуратпоо боюнча тапшырмалар берилди. Мындан тышкары салык чогултуу, инвестиция тартуу, ишкана ачуу, медициналык тейлөөнү жакшыртуу жана жаш кадрларды тартуу жана президенттин жарлыктарын, министрлер кабинетинин тапшырмаларын калтырбай аткаруу эскертилди. Ошондой эле 9 май улуу жеңиштин 77 жылдыгына карата согушта курман болгон жоокерлерге арналып тургузулган эстеликтердин тегерек жээгин тазалап, актап, сырдап, көрктөндүрүү талабы коюлду. Нурсултан Курманбеков, Кайнар Ормонов, Талас району.